Баштан астында аябай товарды жакшылап изилдегиле. Амазондун эрежелерин аябай жакшылап изилдеп чыккыла. Анан кийин баштасаңар жакшы болот го дейм да. Анткени туура эмес товар киргизип алсаңар өтпөй калуу ыктымалдыгы тең чоң болуп калат. Же жакшы сатылбай калышы мүмкүн, же силер күткөндөй сатуу болбошу мүмкүн да. Ошон үчүн бир товарды изилдегенде башына кирип атканда бул товар минимум күнүнө 10 штук сатам деп пландап кириш керек да. 10ду сатам күнүнө, ар бир сатыштан $10 көрөм. Ошондой товар сатам, ошондой товар изилдеш керек. Эгер мисалы күнүнө 10ду сатса, $10 ар бир сатыштан түшсө, айына бул товар сиздерге $3000 алып келип турат да. Бул Амазондо ушундай иштейт. Амазондо мен 3 жыл мурун эле 1 секундда 400 товар сатылчу. Значит, күнүнө 10 штук сатуу Амазондун масштабын колдонуп сатса болот, 10душ жөн эле сатса болот. Эгер жакшы товар менен кирсе, жакшы продвижение деп коет, башында туура реклама кылып, туура товарды биринчи страницада продвигать этип сатса, чыкса болот 10 штука. Оңой эле чыкса болот да, эгер жакшы тең товар болсо. Ушундай кылып кирсеңер, башынан ушун жакшылап изилдеп алып киргиле деп совет бере алам. Ушундай план менен күндө 10ду минимум сатам, $10 көрөм, бир товар мага $3000 алып келет деп.